Саламатсыңарбы окуучулар? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы 8-класстар үчүн физика сабагынан 1-чейрекке карата 1-видео сабак. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темалары параграф 1. Физиканын бул бөлүмүндө эмнелерди окуйбуз жана экинчи темабыз заттар. Бүгүнкү сабакта физика эмнени окутары, анын бөлүмдөрү тууралуу маалыматыңар өсөт. Зат деп эмнени айтарын билесиңер жана мисалдар келтире аласыңар. Физика эмне жөнүндө окуп үйрөтүүчү илим. Физика сабагы менен силер 7-класстан бери окуп келе жатасыңар. Эсиңерде болсо, физика термини гректен physis деген сөзүнөн алынып, бизче жаратылыш дегенди түшүндүрөт. Анда физика эмне жөнүндө окуп үйрөтүүчү илим десек, физика жаратылыш кубулуштарын окуп үйрөтүүчү илим. Физика негизинен 5 бөлүмдөн турат. Биринчиси механика, андан кийин молекулалык физика, электродинамика, оптика, кванттык физика. 7-класста силер механика курсу менен таанышкансыңар. Анда күчтөр, эң алгач кыймылдар, жумуш, кубаттуулук, потенциалдык жана кинетикалык энергия, атмосфералык басым, андан сырткары статикада тең салмактуулук боюнча жөнөкөй механизмдер, рычагдар боюнча таанышкансыңар. Ал эми быйыл 8-класста өтө турган биздин бөлүмдөрүбүз бул молекулалык физика бөлүмү жана электродинамика бөлүмү. Молекулалык физика бөлүмү быйыл биз окуй турган физика курсу нерселердин ички түзүлүшү жана алардын касиеттери менен байланыштуу. Бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү бардык нерселер бизге байкалуучу же байкалбаган тынымсыз өзгөрүүлөрдө болуп турат. Ошол өзгөрүүлөрдө болуп турушундагы көпчүлүк себеби алардын ички түзүлүшүнүн касиеттеринин уламы деп түшүнүшүбүз керек. Анткени ар кандай заттар ар түрдүү абалда болот да, алардын көпчүлүгүнүн ошо кандай абалда болушу ошол ички түзүлүшүнөн көз каранды. Эмне үчүн нерселер ар түрдүү? Эмне үчүн алар газ, суюк жана катуу абалдарда болушат? Кандай шартта алар бир абалдан экинчи абалга өтөт? Мисалы үчүн жөнөкөй эле сууну алайлы. Суу суукта төмөнкү температурада муз болуп тоңуп катуу абалга өтөт. Жайдын ысык күндөрү бууланып газ абалына өтөт. Демек бир эле суу 3 абалда болуп атат: суюк, катуу жана газ. Но ушундай шарттан башка бир абалга өтүүлөрүнүн көпчүлүк себеби алардын ички түзүлүшүнөн деп дагы түшүнсөк болот. Демек эске салабыз, силерге тапшырма ушул жерге чейинки түшүнүңөр боюнча суроолор бар. Мына жерде 1, 2, 3 суроо. Ушул суроолорго жооп жазасыңар тетрадыңарга. Физика термини гректин кайсы сөзүнөн алынган? Демек, экинчи суроо: физика илими канча бөлүмдөн турат жана аларды атап бергиле. Ошондой эле 8-класста алгач физиканын кайсы бөлүмүн окуй баштайбыз жана бул бөлүмдө эмне эле жөнүндө окуп үйрөнөт экенбиз, ушулар боюнча жооп жазып кетесиңер. Анда биз уланта беребиз. Заттар. Бизди курчап турган дүйнө материядан турат. Материя деген бул латынча материя бул зат деген түшүндүрөт. Но ушул материя экиге бөлүнөт. Зат түрүндөгү формасы жана талаа формасындагы болот. Могу жерде зат десе түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок талаа десе түшүнүп албашыбыз керек. Түздөн түз эгин талаабы жок. Бул талаа деген жаңы физикалык түшүнүктөрдүн бири. Зат бул атом жана молекулалардан турган материянын формасы зат деп аталат. Ал эмне деген зат деген? Колубузга кармалган, көзүбүзгө көрүнгөн, дам сезилген, жыт сезилген, айлана чөйрөбүздү курчап турган нерселердин, көзүбүзгө көрүнгөн нерселердин бардыгы булар зат. Ал эми материянын дагы бир формасы бар, ал талаа. Бул талаа бул адамдын көзүнө көрүнбөйт. Мисалы үчүн күн нуру. Жерге күн нурун чачканда ушул күндүн нурунун курамында дагы адамдын көзү көрбөгөн нурлар бар. Талаа формасында. Ошондой эле силер телефон иштетип аткан телефонуңардагы адамдын көзүнө көрүнбөгөн талааларды, нурларды бөлүп чыгарат, электр жана магнит талаалары. Силер колдонгон наушниктер, ошондой эле үйдөгү компьютериңиз болобу, телевизорубуз болобу, үй телефонуңуздар болобу, алардын бардыгы адамдын көзүнө көрүнбөгөн нурларды же болбосо электр жана магнит талааларын таратып турушат. Демек материя алам ушул зат жана талаадан турат.
Заттар, ушунун ичине заттарга токтололу. Эң алгач, заттар булар бардык эле заттар атом жана молекулалардан турат. Биздин көзгө көрүнгөн, колубузга кармалган, жыт сезилген нерселердин бардыгы сезүү органдарыбызга таасир эткен. Ушул заттардын 3 түрү кездешет: катуу, суюк жана газ. Мисалы үчүн, физикада эки башка түшүнүк бар. Зат, анан эми 7-класста окуп жүргөнсүңөр, андан кийин мына дагы да угуп келесиңер, тело же болбосо нерсе деген бар. Зат деген зат башка, нерсе же болбосо тело башка да. Мисалы үчүн катуу затты алайын. Катуу зат десем, анда мына табигатта табигый кездешкен зат, мына темир бул зат. Ал эми ушул темирден монтип арматураларды жасаса, же темирден дагы эмнелерди, балтанын сабын жасаса, же парталардын таяныштарын жасай турган болсо темирден, анда алар нерсе болот. Мисалы үчүн дагы эмнени, жыгачты мисал келтирсек, жыгач, дарак жыгач бул зат. Бирок ошол жыгачтан газетаны жасап атат нерсе, жыгачтан партанын бетин, стулдардын отургучтарын жасап атат бул нерсе, жыгачтан мебелдерди жасап атат бул үй эмеректерин, бул нерсе болуп калат. Экинчи заттардын дагы бир түрү бул суюк, мисалы үчүн сууларды, газдарга, мына түтүндөрдү, ушул заттарды биз мына ушул 3 затты, катуу, суюк жана газ абалына заттарды жалпысынан агрегаттык абалдагы заттар деп да атап коебуз. Мисалы үчүн агрегаттык абалдагы заттарга кайсылар кирет десек, катуу, суюк жана газ абалындагы заттар деп айтышыбыз керек. Кане эмесе азыркы айтылгандар боюнча өзүңөр текшересиңер. 1, 2, 3, 4 тесттик суроо бар. Буну да дептерге жазабыз. Материянын 2 түрүн белгилейсиңер. А, Б, В, Г варианттарын жазып, бирөөсүн белгилейсиңер. Экинчиси, атом жана молекулалардан турган материянын формасы кандай? Зат, тала, нерсе, микродүйнө. Үчүнчүсү, төмөнкүлөрдүн ичине материянын тала формасына кирген мисал келтирели: темир, жыгач, радио, күн нуру. Төртүнчүсү, бизди курчап турган дүйнө эмнеден турат? Жылдыздардан, талалардан, заттардан, материядан. Туура жоопторун тетикке жазып белгилейсиңер. Анда жыйынтыктоочу маек куралы. Демек, физика термини грек тилинин физис деген сөзүнөн алынып, бизче жаратылыш деген түшүндүрөт. Экинчи, физика бөлүмдөр 5 бөлүмдөн турат. Механика, молекулалык физика, электродинамика, оптика, кванттык физика. Ушул жерден бир нерсени айта кетиш керек. Физика бөлүмдөрүн сөзсүз түрдө иретим менен айтыш керек. Себеби механика курсу окулмайынча молекулалык курсу өтүлбөйт. Молекулалык курсун билмесең, электродинамиканы окуп үйрөнө албайбыз. Үчүнчү, материя. Демек, материя ала материядан турат, ал материя өзү экиге бөлүнөт, зат жана талаадан турат. Төртүнчү, заттарга өзүнчө токтолуп атабыз. Себеби талаа деген электр талаасы магниталарына кийинки чейректерден окуп үйрөнөбүз. Эң алгач заттарга токтоло турган болсок, демек заттар булар эми атом жана молекулалардан турган материянын бир формасы экен. Заттардын түрлөрү бар экен, 3 түрдө кездешет экен. Мисалдарды келтире алсак болот. Силерге үйгө тапшырма, жанагы жогоруда айтылып кеткен тапшырмаларды аткарасыңар. Үйгө 1-2 параграф китепти окуйсуңар, сөзсүз түрдө китепти окуп чыгасыңар. Андан сырткары таблица, 3 таблица, могу таблицаны түзүп, катуу нерселер, суюктуктар, газдар. Таблицага төмөнкү берилген заттарды бөлүп жазасыңар. Мен аралаштырып жазып койдум: алюминий, суу, жыгач, аба, темир, буу, түтүн. Ушул заттардын ичинен ушул кайсынысы катуу болсо катууга, суюк болсо суюкка, газга болсо газга терип бөлүп жазасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Эгерде түшүнбөгөн суроо болсо, төмөнкү электрондук дарекке кайрылсаңар болот. Саламатта калгыла.